Биз өткөн жумада ошо соц комитеттин алкагында комиссиянын негизинде биз деген райондорду кыдырып келдик да. Анан кийин мынакей биз бир Чүй районунун село Прогресс, мектеп Прогресс деген экен да. Ошол жакка барсак, аябай прям кандай десем, мактанышып айтышты да, мынакей биз деген балдарыбызды күнүндө ошо бир печенье беребиз, анан бир жумада бир ысык чай беребиз депчи. Анан ошондон улам суроо пайда болуп атат да, мынакей сиздин иштегениңизге 2 жумага чукул болуп калды, туурабы? Ушу мектептерде ысык тамак тууралуу анализ жүргүзүп атасыздарбы? Сиздерге сунушталган кошумча суралган каражаттарды министр Алмаз Кушбековичтин кабинетинде биз командабыз менен талкуулаганбыз. Жогорку кеңештин протоколдук тапшырмасын аткаруу максатында 20 сом деп белгилегенсиздер. Ошо 20 сомдон балдардын бир маалкы дем берүүчү тамагын уюштуруш үчүн суралган сумма көрсөтүлгөн бул жерде. Бирок жалпы Кыргызстан боюнча тамак уюштуруу абалын азыр донорлордун колдоосу менен эл аралык азык-түлүк Мерсико ошондой эле биздин жана ата энелердин колдоосу менен иш жүрүп жатат. 7 сом жана 10 сомго көп жерлерде, мисалы үчүн тендерге катышпай калган фактылар бар. Тамак берүү кызматы дагы төмөндөп, жакшы жерлерде мектептин көмөкчү чарбасы менен мындай жүрүп жатат. Бирок бул сөзсүз түрдө колдоо керек. Бул макулдашканбыз. Негизинен мына билим берүү министрлиги сураган кошумча каражаттар башынан 18 миллиард эле. Азыр кабинетте отуруп постатейно түшүргөндө мына сиздерден суралган каражатты биз 3 миллиард 428 миллионго түшүрүп бердик. Түшүнүктүү, доктор Гүлшаршена, ошо сизге суранышта ушул жөнүндө дагы анализ жүргүзүп, ошо 7 сомдон балким сиз айткандай протоколдук жогорку кеңештин эмеси менен ошо 20 сомго карап бересиздерби деген сунушта. Не дегенде, мынакей чындап айтканда азыр 7 сомго, учитывая инфляцию, 7 сомго азыр эч кандай продукт эле келбей болуш керек деген ойдомун да. Сөз толук кошулабыз, бирок министрдин кабинетинде отурганда мындай деген маселени талкууладык. Спорттук, интернаттык жана ошондой жалпы эле тамак берүү саясатындагы килокалорияны мындай так эсептеп чыгып, ошол муктаждыкка жараша каржылоо жүргүзүү керек деген маселени дагы Минфин күн тартибине койду. Доктор Гүлшаршена, ошо өзүңүзгө жазып албайсызбы? Ушу мен Чүй районунун ошо школа Прогресс дегенде дагы ооба канча каражат бөлүнөт тамак ашына. Анан ошол бөлүнгөн каражат туура пайдаланат, ошондо бир өз көзөмөлүңүзгө алып бир контролдоп коюңуздарчы деген суранышта сизден.